жасаған баяндамашыға сұрау бергенмін. Ушу сот реформасын ишке ашыруу үчүн эмне керек силерге деп. Ошондо айткан саясий эрк жана акча каражат керек деп айткан. Мына саясий эрк бар бизде азыр. Бирок мына каражат бөлүп атабыз. Бирок мына көрүп атасыңар, силерден азырынча ошого жараша кайтарым болбой жатат. Ошол оператив кызматкерлер түн уктабай буну кармагандан кийин 1 сааттын ичинде чыгарып койсоңор, ана кандай ишенич болот сот бийлигине? Ушул бир чечим менен бүт мамлекеттик системаны талкалап бузуп атпайбы? Бир чечим менен. Onun негизги багыттарына жумшалды. Эгемендүү өлкөбүздүн тарыхында сот тотуму үчүн сот реформасын ишке ашыруу жана Кыргыз Республикасында сот бийлигинин 245 окуу семинар иш-чаралары уюштурулуп, ага 5 май айында сот реформасы боюнча кеңештин жыйыны өткөн. Ошондо биз сот системасынын өркүндөтүү боюнча программаны караганбыз 2019-2020 жылга. Ошондо мен ошо баяндачыга сот системасынан келип, жогорку соттон келип жасаган баяндамачыга суроо бергенмин. Ушу сот реформасын ишке ашыруу үчүн эмне керек силерге деп. Ошондо айткан саясий эрк жана акча каражат керек деп айткан. Мына саясий эрк бар бизде азыр. Эң оор реформа баштап атабыз. Каражатты мына 1 жылда 38,5%га мына көбөйтүп атылат. Мугалимдерге, медиктерге жана башка тармактарга кереги жок дейсиңер каражат. Аларга да керек. Бирок бул сот системасын жолго коймоюнча биз экономиканы көтөрүп, инвесторлорду, ички дагы, сырткы дагы инвесторлорду алып келип каражатты салдыра албайбыз. Жумуш орундарын түзө албайбыз. Салыкты көбөйтө албайбыз. Инвесторлор качан келет? Качан Кыргыз мамлекетинин үч бийлик бутагына ишенич пайда болгондо, анан кийин инвесторлор келе баштайт. Бул бири-бирине абдан тыгыз байланыш иш. Биз мугалимдердин, врачтардын, башка соц тармакта иштеп аткан, бюджетте отурган мамлекеттик кызматкерлердин айлығын көтөрүш үчүн биринчи инвестор табыш керек. А буга сот системасы биринчи адилеттүү болуш керек. Анан келе баштайт. Бирок мына каражат бөлүп атабыз. Бирок мына көрүп атасыңар, силерден азырынча ошого жараша кайтарым болбой жатат. Кээ бир судьялардын өз кызыкчылыктарын көздөп, кылмышкерлердин ишин оордугуна көз жумуп, алардын жоопкерчилигин жеңилдетип, кылмыш аракеттерин бурмалаган учурлар кездешет. Айрым судьялар тарабынан чет өлкөлүк жарандардын кыймылсыз мүлк объектилерин тартып алууга багытталган чечимдер чыккан. Ички инвесторлор боюнча да ушундай чечимдер чыккан. Мындан сырткары кээ бир судьялар тарабынан банк заттарына байланышкан жазык иштерин кароодон мыйзамдын одуна бузулушуна жол берилген. Муну атап айтсам, айтып кетейин, Ош областынын айрым судьялары 14 килограмм гашиш банк заты менен кармалган чет өлкөлүк кылмышкерлердин аракетин жеңилдетип, ага карата мунапс колдонулган. Прокуратура сунушу боюнча бул өкүм жокко чыгарылып, азыр мына кылмышчы жанданып каралууда. Бүгүнкү күндө аталган жагдай боюнча судьяларга карата кылмышчы козголуп, тергөө жүрүп жатат. Мындан сырткары жакында эле ушундай кылмыш иштерин караган судьялыкка талапкерди сотторду тандоо кеңештен мына кайра кайтардык. Ал өз убагында 27 килограмм героин, 5 килограмм гашиш банк заттары менен кармалып сотулган адамдын кылмышын бузуп, ал негизсиз кайра кароого айдаган. Эми мындайды кандай түшүнсө болот? Бул ушул героинди, гашишти, наркотикке каршы билесиздерби канча киши иштейт, канча структура иштейт? Бул дүйнө жүзүндөгү эң чоң көйгөй. Буну дүйнөлүк коомчулук азыр банк затка каршы күрөш жүрүп атат. Бизге жардамда сырттан да келип атат. Ушул 27 килограмм героин, 19 килограмм гашишти кармаш үчүн канча оперативдик кызматкерлер иштейт? Канча адамдар тартылат? Канча каражат мамлекетте жумшалат? Бул айлап, жылдап иш болот. Ошол оператив кызматкерлер түн уктабай буну кармагандан кийин 1 сааттын ичинде чыгарып койсоңор, ана кандай ишенич болот сот бийлигине?
Ушул бир чечим менен бүт мамлекеттик системаны талкалап бузуп атпайбы? Бир чечим менен. Бул баңгизат менен байланышкан кылмыштар, бул абдан оор кылмыштар. Бул улуттун саламаттыгына, келечегине бул чоң коркунуч жараткан кылмыштарда. Анан ушундай кылмыштарды ушундай кылып атсаңар, анда ким ишенет? Мына bunday адамдар, бул улуттун, жалпы элибиздин кызыксыздыгына каршы иштеген адамдар. Ал сот эмес, ал кылмышкер, урматтуу агайын туугандар. Жарандардын кеңири катмарына сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, соттордун ишин санариптештирүү буга чоң өбөлгө болот. Санариптештирүү жарандардын укуктарын коргоонун жана соттордун ишинин натыйжалуулугун синоними боло баштады. Анткени санариптик технологияларды пайдалануу жарандардын конституциялык укуктарын мурдагыдан алда канча натыйжалуу коргоо үчүн онтөлүк шарттар түзүп, жемкорлукту азайтат. Бардык жарандардын өзгөчө калктын аялуу катмары үчүн сот адилеттигин жеткиликтүүлүгүн жакшыртат. Санариптештирүү демек кагазы жок, бул документ жүргүзүү деген. Азыр бардык иштер сот өндүрүшү, документ жүгүртүү, кат алмашуу кагаз жүзүндө жүргүзүлүп, аларды көбөйтүп басуу үчүн тонналага мына кагаздар сарпталууда. Соттордун архив кагаз түрүндө керектүү кагаз табыш үчүн бир нече күн убакыт сарпталат. Иштерди кароодо кагаз түрүндө гана жүрөт. Каттоо кызматында мүлктү камакка алуу жөнүндө, Ички иштер министрлигине күбөлөрдүн сот процессине келишим камсыз кылуу жөнүндө суроо талаптардын баары кагаз жүзүндө даярдалат. Кээде кат алмашуулар жарым жылдап жүрөт. Демек сот процесстери дагы жылдап жүрүп, мөөнөттөрү мына бузулат. Мына мен алып көрдүм да, канча каражат кетет мамлекеттен ушул кагазга жана биздин почта көрсөткөн кызматка, сот системасына. Мына 2017 жылга 29,5 миллион сом каралган. 2019-га 33 миллион каралып атат. Мына жылда өсүп атат. Жылда өсүп атат. Эми алып көргүлө 33 миллионду азыр бөлүп көргүлө акыркы чыгып аткан компьютерлерге. Бөлүп көрсөңөр, Кыргызстан ар бир сотун 2ден тиет. Мунун баарын электрон форматка өткөрүү, ошону жасоонун эч кандай кыйынчылыгы, татаалдыгы жок. Ал санариптештирүүгө тездетүү үчүн биринчи кезекче судьялар силер кызыктар болушуңар керек. Силер өзгөрүшүңөр керек өзүңөр. Компьютер менен иштешиңер керек. Биздин судьялардын мен көрүп жүрөм көпчүлүгү компьютерде иштегиси келбейт. Кагаз калемге мурункудай эле көнүп алышкан, ошол боюнча эле кетип атасыңар. Илгеридеки замандагы адатыңарды калтырбай, дагы эле ошо жардамчыларыңа, катчыларыңа берип коесуң, алар ошол жерде жазып отурат протоколдорду. Мындай фактылар толтура. Азыркы мезгил талабына ылайык бизге санариптик судьялар керек. Муну дагы айтам, бунун эч кандай кыйынчылыгы жок. Кыйынчылыгы жок. Буга күнүнө кичине убакыт бөлүш керек, өзүңөр менен өзүңөр иштешиңер керек. Компьютердик сабат судьялардын кесиптик компетенттүүлүгүнүн зарыл бөлүгү болушу зарыл. Бул тез арада сыга турган иш. Биз кечигип жатабыз. Сот системасынын жетекчилиги өздөрү үлгү көрсөтүп, судьялардын бардык ишмердиги электрон форматка өткөрүлөт деп ишенем. Убакыт аз, иштерди электрон форматка кароону киргизүү мөөнөтү көпкө созулбашы керек.
Thank you.